Ассаламу алейкум туугандар. Метро Щукинскийде жүрөм. Мына азыр бүгүн канчанчы июнь? Уже июнь эмес, 2 июль саат 17:00. Регистрациямды колго алдым. Мына азыр через болуп атып, регистрациям колго тийди. Кудайга шүгүр, буга чейин рисковать этип регистрациям жок эле иштеп жүрдүм. Башкача чыгарылыштарды кылып аттым, эптеп болсо дагы. Чынына бүгүн буюрса кайра өзүбүздүн үрүмдүк сменабызды тартып баштайбыз. Муштун кызыктуу учурларын көрсөтүп беребиз. Эмне болот, кандай болот, канча тыйын болот. Ошол видеонун башында адаттагыдай эле биздин сүйүктүү таксопарк, Атаман таксопарктын сунуштайм. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24-деги моментально эч кандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Таксометрден заправкасы бар. Таксиге текшерип болуп пакет документ жасалат, кисартка жардам берилет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там эконом, комфорт плюс бизнес бүттүгү улап беришет. Ситимобиль жана Яндекс кошулуп беришет. Анан таксопарк туугандар ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге байланышка чыгып, бул жигиттен Аким Кежиден чалып атам деп смело кошулуп жумушта кылып жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Видеону баштайлы. Баланстагы болгон тыйын тыпырды, заработакты көрүп турасыңар. Азыркы учурда аренданы списывать этип алган 1650 рубль минус болуп турат. Буну скриншот кылдык өзүбүз үчүн. 17:00 линияга чыгып атабыз. Мына линияга чыктык. Щукинский метродон жумушту баштадым. Азыр мына Строгиного көздөй баратам. Так, вот. Баланс 1650 рубль минус, 1251 рубль заработок. Бул кечеки ночтон кийинки смена. Вот. Көрөбүз. Бул сменаны туугандар мындай кылайын деп чечтим. Бул менин салондогу видеорегистраторум, салонду карап тартып турган видеорегистратордон пассажирдин отуруп түшкөнү эч кандай эмеси тартпайт. Бүгүн жөн гана ушул телефон менен эле, телефон iPhone 11ге тартам. Өзүм кызыктуу учурларны, моменттерни, нарезкаларды коюп турам. Каналга каталып элек бир туугандар катталып кетиңиздер. Алдыда да сонун чыгарылыштарды жүктөп турам иншалла. Болду, кеттик, баштайлы. Лайктан баскыла, комментарий жазыла. Ийгилик бизге. Бүгүн воскресенье, дем алыш күн. Элдин көпчүлүгүндө выходной эс алып жүрүшөт, үй бүлөсү менен сейилдеп жүрүшөт, сууга түшүп атышат, дачага кетишкен, балыкка, пикник, шашлык ишылып, айтор не болсо ошону бүт бардыгын кылып атышат. Развлекательный торговый центрлерге барып атышат, кино, боулинг, короче, бүттүгүн кылып атышат. Биздин баягы эле карапайым кыргыз бир туугандар мекендештер, өзбек, тажик ишылып, мигранттар выходной деген нерсени билбей 24/7 тетип атышат. Эптеп жашоону бир аз болсо да алдыга жылдырып алалы депчи. Жашоо. Белас. Айла жок. Жайла барбы? Алып аткан жерибизде биринчи заказ келип калбады, туугандар. Заказ тартканга жетишпей калдым. Строгинодон Домодедового берип койду. 1 саат 10 мүнөттүк жол, туугандар. Бүгүн воскресенье, машина аз, жолдо пробка жок. Поэтому дальний поездкаларды смело ала беребиз. Кичинекей скутерди карагылачы. Ретро го өзүнчө эле ретро. Сонун жерде. Туугандар, айткылачы, мен эмне кылайын? Мынакей Строгинское шоссе дейт. Белая обезьяна деген кофейня эмне бул? Ошол жер экен. Мен каяка токтошум керек? Точка ошол жерден келип бүттү. Бияка кире бериш жок. Чалып туруп батыраак чык дешим керек. Могу жерде токтогонго вряд ли болот да. Мен азыр өтө нарушение кылып атат окшойм да. Ама токойдон каяктан чыгат эми болчу? Айла жок, мына момундай кылып токтоп койдум. Бул вообще эле обочина, туугандар. Могу маңдайымда ДПС, ГИБДД бүт барды бар. Мен мына момундай кылып токтоп койдум. Могу токойдун кайсы жеринен чыгат билбейм. Чалсам аз чыга коем дейт, билбейм качан чыгат, эмне кылат. Ошентип токтоп турганым туура эмеспи, туугандар? Кандай деп ойлойсуңар? Келдик, туугандар. Барыңарга кызык болсо керек. Мынакей көрүп турасыңар, 1 саат 14 мүнөт жол жүрдүк. Завершаем заказ. Так, 1343 рубль дейт. Бунун примерно 300-400 рубль, 343 рубль алып койсом 1000 рубль таза калыптыр да. Так, все. Очередь канча дейт? Очередке кире элекмин да. Очередке киришим керек. Точнее, я уже в синей зоне. Канча убакыт экен пока билбейбиз. Ладно. Арка парковкага барып тура берейинчи. Же левый адамдарды кармап кетсеме, билбейм, көрөбүз.
да бир заказ. Кайра заказ алдым, туугандар, коэффициенти жок, көрөбүз. Мондай болгон жерге алып келдим. Бул жер каяк? Бул Котельники. Котельникинин жаңы району, то есть жаңы району, эски району билбейм го, бирок Домодедоводон Котельникиге мынакей 1081 рубль болду, туугандар. Так, бул жерден пока эме кылат окшойбуз, линиядан чыгып туруп Домодедово в сторону дома заказ алат окшойм. Котельники Люберциден катышым керек да негизичи. Здравствуйте. Алейкум ассалам. В Котельники поехали? Да. Эчкан чачыла эле, брат, может обратно вернемся. Я ключи забыл, я доплачу деди. Хорошо дедим, разворот кылып туруп кайра келдим, кирип кетти ключко. Поездкабыз негизи 280 рубль болот экен. Бул мага канча берет экен, эми көрөбүз. Машинасын штраф стоянкага алып кетишкен экен. Ошого келген экен бул жака. Поездкабыз 14 мүнөт болчу, жанагы ключуна барып кайра келгенибизди барын бириктиргенде 17 мүнөт жол жүрдүк. Так, 280 рубль болду, мага 1000 рубль берип, 500 рубль берип кой болот деди. 500 бердим, сдач, и все. Нормально болду кыскасы. Көрдүңөр, башка заказ алдым, и ошого урал, Ушинтип атып, туугандар, келип да калдык. Мынакей көрдүңөр, 28 мүнөт жол жүрүп турбуз. Тыйыны канча болуптур? Тыйыны, мне интересно, 901 рубль дейт. Оценим пользователя. Все четко. Так, 30 мүнөт дейт. Бул заказ эмес, туугандар. Мен Домодедово басып коюп, Котельникиден бери келатам. Мынакей. Караңгы кирип баратат. Саат 9-дан 35 өтүп атат. Мен 17:00 жумушту баштагам. 6, 7, 8, 9, 4 сааттан бери машинаден чөлөй экенмин. Манча-манча адамдардын сумкасын салып түшүргөндө, багажды ачканда чуап турмун, но мындай карап көрсө, экологияны буза элек экенмин. Азыр бир нерсе кылалы, анан кийин кайра кылабыз, Үйгө кирип, ужин кылайын, тамактанып алайын, анан резко чыгабыз, жумушту улантабыз. 2 hours later. Өзүм ойлогондой тамактанып чыктым. Saat 2'den 3 öttü. Birinci zakazda aldım rayonundan. Пока da başta gelip kaldım. Cumuş başladı gayra. А вы где? Я у 5-го подъезда. Нет, там не 5-й подъезд. Здесь возле Монетки магазин есть. Вы со стороны Красногорского бульвара? Да. Там где Монетка. Просто у вас указан тут 5-й подъезд, и я сюда приехал. Хорошо, сейчас я обратно поеду обратно. Хорошо. Угу. Братья, здорово. Здорово. Чё, как дела там? Все отлично. Как работа? Так, Волоколамская, да? Да, братец. Отлично. Да. Сколько там денег? Денег 400 рублей почти. 395. Ну, короче, 500 рублей, да? Нет, 395 рублей. 500 и я попью пивко. Ну, если совсем осторожно, то Телефона нету, братан, вообще. все скорректируем. Я вот здесь буду. Я тебя прошу. Подожди. Не волнуйся, я подожду. Алло, а подскажите, пожалуйста, вход со стороны двора или со стороны Ильинского? Со двора. Со двора, да, а именно подъезд какой? Подъезда нету, там вывеска висит. Так, я вижу вот СДЭК. Возле 9-го подъезда. Все, увидели, все. Бұл заказ өте интересный заказ болду. Мамды болду. Келдім, 5-ші подъезд деп қойған екен, келсем, чалып, алло, мо берки бетінен көчө жағынан Монетка деген магазинге келіп қойыңызшы деді. Хорошо деп, домды айланып магазинге келсем, қырғыз қыз екен, вот это ваша машина подъехала деді, орыс бала ичип алған екен, отырып, братан Волоколамский дейді, Волоколамкаға алып барсам, жолда сүйлөшүп бардық, Крымдан келген екен, досы кидайт еткен екен, ошо айнын телефон жоғалтып тұр, ичип кетипти, ал бул, короче, чача-мачасы көбүрөөк, эми ишенич барбы жокпу билбейм, чынбы калыппын, эмнени айтып атат. Анан барсак, ал жерде хостелге барган экен, хостел жабык экен. Анан көчөдө каламбы дегенден, токто кое тур деп интернеттен хостел карасам, кайра жанакыл Монетка магазинде
Поймада Илинский бульварда 8-домдо Nice деген хостел бар экен, ошого чалсам ачык келе бергиле деди. 650 рубль дейт койка место. Ночко. Хорошо деп буну буяка алып келдим. Алып келип туруп чалышып киргизип койдум. Көчөдө калбасын депчи. Негизи поездкабыз жанакы поймадан Волоколамкага 395 рубль көрсөтүп аткан, бул мага 500 берди, мен буга 50 рубль сдач берген элем. Бул жака алып келгенде кайра 50 рубль алдым, ошондо мен 550 рубльга туда обратно заказ кылган болом. Вот. Эми жакшылык да. Менимче тура болду го дейм. Ошол. Дальше жумушту уланталы. Вашу подругу привез, я таксист, и хочу уточнить ваше местоположение, где вы. На заправке Татнефть? Напротив, нет, напротив заправки. Наверное, нужно объехать. То есть нам надо, получается, налево повернуть, да? Напротив заправки вы имеете в виду? Напротив. Напротив заправки? Да, напротив заправки. Вот я вам мигаю, это вы, наверное, в вижу, черном? да, Все, понял вас. Любимая девочка. Спасибо большое. Живите. Нашлись. Ага. Где вы ее увидели? Вот он. Это глаз алмаз называется. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать, и все. Спасибо большое. Пожалуйста. Ага. До свидания. Спасибо. Видеолордун астында комментарийден бирөө жазып калды эле, ошо жумуштун ортосунда заправка кылганың жакпайт депчи. Что поделать, туугандар? Бензинди деле точкадан точкага чейин иштетем го, чиркин. 3 июль таңкы саат 4 болуп атат. Менин артымда күндүн чыгышы момент таң атып атат. Кандай гана кооз керемет, көрүнүш. Карагылачы. Саатыбыз деген 5:43 өттү, туугандар, 6 болуп атат. Мен мо деревня Черная деп коет, Нахабино жактамын. Азыр мынакей второй диаметр, экинчи диаметр Нахабино станциясыга жетпей, примерно 200 метр жетпей, солго кайрылып кетем. Облака, смотрите, тучи такие, деп эле жамгыр жаап, күнөм ачылайын деген акыбал го деп койдум да. А я что-то немного подустал. Как подустал? Уйкум келип атат. Не знаю, что делать. Азда бір-екі заказ кылып кирип кетет окшойм. Мурунку Макдональдс, азыркы вкусная точка. Кирдим дагы бир комбону алып, жеп, телефон чукулап, 1 саат отурдум. Вакытты өткөрдүм. Саат 7-ден 28 өтүп атат. Азыр мына Митинада лужа жанып атат. Минимальный заказ 730-760 башталат экен. 7:30-дан 8-ге чейин. Ошодон бир заказ кылайын. Не знаю, каяка берет, дальний подача мен дальний поездка берип калабы, жакын берип калабы билбейм. Жакында надеяться этем. Ошон аткарайын да үйгө келейин. Көздөр чарчап атат. Уйку келип атат. Вот. Ошол. Митинадан мен коркуп аткандай алыста заказ берип салып, Ленинградский, Казанский, короче, уже вокзалдар бүт бардыгына келип калдым мынакей. Зато 1300 рубльга келдим. Азыр эми по деламды үйдө каластым, бирок линиядан чыгып койдум, заказ бербейт. 31 минут көрсөтүп атат үйгө чейинчи. Му Садовое кольцону аралап, анага Тверской көчөгө чыгып, Ленинградка чыкканда Белорусский вокзалдан өткөндөн кийин линия чыгабыз буюрса. Ага чейин чыкпай эле коеюн линияга. Так, туугандар, аман эсен үйүбүзгө келип алдык. Саатыбыз 9-дан 13 өтүп кетти. Кыскасы, үйгө кирип тамактанганда 2 саат, анан эртең менен таң атып атканда Макдональдстан тамак жеген мен 3 саат убактымды текке кетирдим. Но 5-те чыккам, 9-да кирип атам. Грубо санаганда канча болуп атат? 12 сааттан ашып кетип атат. Но суть анда эмес. Жумуш анча болгон эмес. Но кандай болсо да биздин адатка айланган бухгалтериябызды көрсөтүп кетели. Так, 2 июльдан 3 июльга караган түнкү смена. 374 километр жүрүп турмун. Заработок
Так, заработагыбыз болсо туугандар 8069 рубль болуптур. Грязный 8069 рубль. Билесиңер, баланста 1251 рубль бар болчу. 8069да 1251дү минус кылганда эми грязный акчабыз 6818 рубль болуптур. Ошол 2-июндан 3-июлга караган ночтогу сменамда 6818 рубль грязный болуптур. Ошол 6818 рубльдан 1700 рубль аренда, 1000 рубль бензин, 400 рубль ужинды кемиткенде бизге чөнтөгүбүзгө таза 3718 рубль калыптыр. 3718 рубль. Көптөн бери мен иште элек болчумун, регистрациям эме болгондо үйдө жатып, чыгып арендадан жаап, ошентип атып бул акчаларды көрбөгөнүм азыр мен жакшы иштегенде болуп атам. Но ничего. Кудайга шүгүр. Анан да бир айтып кетишин берсе, каналдын аты мурун Аким Кейджи болсо, азыр мына бир ойлондум. Мен русскоязычный аудиторияга да контент кылсам, кийин келечекте не Аким деп эме айтам да, мисалы типа всем привет, друзья, вы на канале не Аким депчи, ошол сыяктуу не Аким болду. Жалпак сөз менен которгондо Аким эмес дегендейчи. Же болбосо не Сахар деген долбоордун деле кичине мындай бир нерсесин улдадым десем болот. Не Аким. Все, ошол туугандар. Силерден мага бир гана колдоо керек. Каналга ката элек бир туугандар катталып, видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, анан иши болушунча актив көрсөтүп, колдоо көрсөтүп тургула. Биз кийинки роликтерден көрүшкөнчө коштошобуз. Баарыңарга ассаламу алейкум. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Дагы бир жолу коштошом.